Урматтуу көрүүчүлөр, мага бир киши ушул Илим Карпеков деген киши бар экен. Ошонун видеосун жөнөттү. Ал жакта карасак, бир гейдин жазган катын окуп берип атат. Эми ал жерде гей жазыптыр, мындай кыскача эле. Гей, ошентип гей болуп жүргөн арасында молдолор дагы бар, прокурор деле бар, артист деле бар, башкасы деле бар деп. Эми ошол кесипте иштеген инсандардан сурагым келет, бул нерсеге оюңуздар кандай деп. Эми менин оюм боюнча, балким бул Илим мырзанын да айтып чыкканы, балким жашыруун пропаганда катары эсептелинет деп ойлойм. Анткени коомчулукка мындай каттарды, гейлердин эмне болуп жүргөнүн тип элге, коомчулукка айтып берип отуруп алып мындай суроосуна жооп берген албетте туура эмес деп ойлойм. Анткени бир аз аудитория чогултуп алып, ал нерсе теманы кайрадан көтөрүп мынтип коомчулукка жеткирип аткандыгы мен үчүн туура эмес. Анан мамлекетибиз ушул элибиздин көбөйсүн, бир аз 7 миллион, 8 миллион, 9 миллионго көтөрүлөлү деп болгон аракетин жумшап, роддомдордо, төрөтканаларда бүт айымдарга төрөгөндөргө бүт акчасын көтөрүп төлөп берип атышат. Эми ошондой маселе көтөрүлүп, Камчы Кыдыршаевич жакшы шарт түзүп берип атканда, кечээ биз 2-3 күндөн бери ушул иштин үстүнө иштеп атабыз. Ушундай таң калдым. Биз рейд кыдырып жүргөнбүз клубтарда. Бир клубка барсак, ал жак гей клуб экен. Мен аны көрүп ушундай мындай жаманып алып болдум. Анткени кирсек, эркек менен эркек кучакташып отурганды деле көрдүк, кыз менен кыз жетелешип жүргөндү деле көрдүк, трансың деле жүрөт. Мен ойлойм, бул нерсеге мамлекеттик деңгээлде чара көрүлүш керек. Анткени баягы ооруну биз алдын алгандай, коомчулуктагы мындай маселелерди, жаштардын тагдырын алдын алуу үчүн бул нерселерге азыртадан чара көрүлүш керек. Анткени жап-жаш 17-18 жаштагы уул кыздар ошондой жолдо жүрүшөт. Бул да өкүндүрөт. Эми ушул маселе транс боюнча, гей боюнча, лесбиянка, ушул ЛГБТ темасын коомчулукка кайра жарыялап, алардын жазганын көтөрүп, ушундай болуптур дегенден баарыбыз алыс болуңуздарды суранат элек.